Бизнес бул бирөөнүн чөнтөгүндөгү акчаны акылмандуулук менен өз чөнтөгүңө салуу деп айтылат эмеспи? Кандай гана бизнес болбосун, ийгилик таап, аны менен жан баккандар 1000 миллион деп айтсам жаңылышпасмын. Ал эми биз бүгүн деги эле тармактык бизнес тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз, анын оң жана сол тарабы тууралуу. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Эмесе биз бүгүн дал ушул темада сүйлөшөлү деп чечтик. Бакыт мырза, деги эле сиз өзүңүз дал ушул тармактык маркетингди колго алгандардын бирисиз. Кандайча дал ушул бизнес менен алек болоюн деп чечип калдыңыз? Мен өзү тармактык бизнеске 2008-жылы келгенмин. Ал убакта 15-16 жаштагы бала болчумун. Баягы кошумча акча табуу ой менен келгенмин тармактык бизнесте. Анан ошол 2008-жылдан баштап тармактык бизнесте иштеп, ийгиликке жетип, өзүмдүн жашоомду өзгөртүп, жакшы нукка бургандан кийин бир гана өзүмдүн эмес, баягы жанымда жүргөн досторумдун, туугандарымдын, негизи жалпы кыргыз элин дагы тармактык бизнеске чакырайын деп чечтим. Анткени Кыргызстандагы тармактык бизнестин баардыгы бизге башка өлкөдөн келет. Мен ушул 8 жыл бою тармактык бизнесте иштедим. 8 жыл бою мен башка өлкөдөн келген тармактык бизнесте иштеп келдим да. Анан 2017-жылы менде суроо пайда болду. Эмне үчүн биз кыргыз эли дайыма башка өлкөлөргө иштеп кала беребиз? Эмне үчүн биз өзүбүздөн баштай албайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүз түптөй албайбыз деп 2017-жылы өзүмдүн тармактык бизнесимди түптөп, ошол күндөн ушул күнгө чейин иштеп келатабыз. Сиз мындай жашооңузда 16-17 жашымдан баштап иштедим деп атпайсызбы? Мындай ошол тармактык бизнестен жабыркаган учурларыңыз болду беле? Акчаңызды алып алып кайра ошол акчаны чыгара албай калган учурлар болду беле? Тармактык бизнесте менде болгон, башында ал нерсе болгон, айтып кетейин. Бирок болгонунун бирден бир себеби мен өзүм туура эмес иштегенмин. Бул любой бизнес катары, бул бизнесте үйрөнүш керек, окуш керек, жолдорун билиш керек. Ошондуктан жаңы башталганда менде дагы акчамды чыгара албай калган эмес, ал жерден көп карызга батып кеткен моменттер болду да тармактык бизнесте. Анткени мен туура эмес иштегенмин. Мен туура эмес компанияларды тандап алганмын башында. Кийинчерээк ушул нерсени окуп, үйрөнгөндөн кийин анан баягы орусча айтканда плюска чыга баштадык да. Бул бизнес любой бизнес катары эле окуунун үстүндө, үйрөнүүнүн үстүндө, анан кылдаттык менен мамиле кылыш керек бул бизнеске да. Бул ошол компаниянын продукциясы барбы? Көп ушундай тармактык бизнестерди бул финансылык пирамидалар менен алмаштырышат да көпчү. Финансылык пирамидалар да ал жакта жөн гана акча салуу, эч кандай продукция жок. Анан кийин болсо күтөсүң айына же жылына мынча акча көбөйүп берет деген ойлор бар да адамдачы. Андай нерсе мен өзүм дагы ал нерсеге чакырбаймын, ал нерсеге кошулбаймын. Анткени жөн гана акча көбөйүү бул мүмкүн эмес. Любой жерде иштеш керек. Бизде продукция бар, товар обороттон баягы лидерлерге, дистрибьюторлорго төлөнүп берилет. Негизи эле дал ушул тармактык бизнестин эмнеси жакшы жана эмнеси жаман деп ойлойсуз да? Тармактык бизнестин жакшы бир жагы бул жерден көптөгөн окуулар, семинарлар, чет өлкөлөргө чыгуу, баягы психология менен же болбосо өзүңдү өзү өстүрүүнүн үстүндө иштейсиң. Анткени бул эл менен иштөө бул чоң баягы жумуш. Аны үйрөнүш керек да, бул плюс жагы ошол. Ал эми минус жагы дей турган болсом, бул жерде тармактык бизнесте өзүңө өзүң хозяинсың да. Бул жерде шеф болбойт тармактык бизнесте. Анан баягы көп адамдар тармактык бизнеске келгенде өзүмдү өзүм билем, өтүгүм бүтөргөлем болот дагы, жазылып коет, же иштебейт, же команда курбайт, же сатпайт дагы, анан тармактык бизнестен жабыркап калдым дегендер көп да бул жердечи. Минус катары мен бул жерде көрөмүн, хозяин жок, ошондуктан ар ким өзүнө өзү жооп берет. Баягы жалкоолугуна салып иштебей койгон учурлар көп болот турбайбы? Мындай тармактык деги эле бизнесте алектениш үчүн адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Тармактык бизнесте иштеш үчүн эң биринчиден бул ошол баягы жаңы билим алууга даяр болуш керек. Экинчиден элдин сынынан сынбаганга даяр болуш керек. Анан үчүнчүдөн команда менен тил табышып иштегенге үйрөнүш керек да бул жерден. Анткени эң биринчиси элдер качан аркаңдан ээрчийт, качан сен туура маалымат бергениңде, так маалымат бергениңде ээрчийт да. Эгерде бир жерден баягы туура эмес маалымат же алдап кое турган болсоң, эми бүгүнкү күндө 21-кылым аны элдер сезет, аны билет, артынан команда ээрчибей коет да. Ошондуктан баягы ак тактып, караны кара деп айтыш керек. Кыргыз эли ушундай алаканга салгандай эле ууч элбиз да, бири-бирибизди жакшы тааныйбыз дегендей да. Анан ушул Кыргызстаныбызга, кыргыз коомчулугуна деги эле дал ушундай тармактык бизнести сунуштоо мындай оор эмеспи? Сизге бири-бирин тааныйт, же болбосо баягы акчамды чыгара албай калдым деп кайрылган учурлар болобу сизге? Баягы оор деп кандай десем, мен баягы түйшүксүз жумуш болбойт. Бул бизнестин өзүнүн кыйынчылыктары бар.
кыйынчылыктардын бири бул жанагы команда топтоо, продукцияны сатуу болуп эсептелинет. Анан сиз айткандай эле тармактык бизнеске кирип акчамды чыгара албай калдым дегендер бар. Жок деп айта албайм ал нерсени дагы. Бирок биз бир нерсени билишибиз керек да, тармактык бизнеске келгенде, именно продукциясы бар компанияга келгенде биз ал жерге акча салбайбыз, именно продукциясын сатып алабыз да. Көп адамдардын баягы катачылык, алар келип айтат да, мен тармактык бизнеске акча салып койдум, анан кийин акчамды чыгара албай калдым дегендер көп угам да. Мен дагычы мен аларга жооп берем. Мисалы биз эгер кире турган болсокчу, бир магазин алайынчы, любой эле магазинге киргенде 5000 сомго өзүмө керектүү үйгө продукт алдым. Бир айдын ичинде, 2 айдын ичинде ал продукттун жеп бүтө албай калсам, ал жерде магазин күнөөсү жок да. Аны же болбосо мен колдоно албай калсам, ал жерде магазин эч кандай тиешеси жок да бул жерде. Ал адамдын өзүнүн баягы туура эмес пландап, же болбосо баягы кандай десем, ченегенди билбей алып алгандыгы болуп эсептелинет да, өзүнүн непрофессионалдуулугу болуп эсептелинет. Мисалы үчүн мындай баягы тармактык бизнестин жетекчиси катары дал ушул баягы жоопкерчиликти өзүңүрдөн алып салуу ыкмасы эмеспи, дал ушундай продукцияларды сунуштап? Эми жоопкерчиликти алып салуу деп да мен айта албайм. Бул кирген адам иштей албай калган, ал компания жоопкерчилигине кирбейт. Демек, дал ушул продукцияларды алдыңар, андан ары сиздерден кандайдыр бир талаптарды коюп, эч нерсе талап кыла алышпайт, туурабы? Юридикалык жактан сиздер ошону баягы товар бердиңер, тиги сатып алуучу болуп атат, ошого акча төлөп атат, э? Негизи эле тармактык бизнеске келгенде ар бир кардар сатып алуучу болуп эле келет. Анан эгерде команда куруп, эгерде башка бирөөгө сунуштай турган болсоң, анан баягы бизнес кылып кетсең болот деп, бардык эле тармактык бизнесте бул нерсе бар, айтылган нерсе. Компанияга келип атканда мен мисалы компанияга келдим, ушунча суммага продукция алдым, мен компанияга эч кандай баягы дооматым жок деген арыз менен кайрылып туруп анан кирет компанияга. Рахмат сизге. Азыр мынакей биздин катарыбызга дал ушул тармактык бизнесте алданып калган дагы бир жараныбыз кайрылды эле, чакырып алууга уруксат этиңиз. Кош келипсиз, Айсулу. Саламатсызбы? Келиңиз. Жабыркагандар көп эле, чын эле. Жашырган менен болобу, бир торпон сатып, Гүлжайнага бердик элек ошончо жок дегендерди эле толтура. Азыр биз бир өкүлүн чакырып отурабыз, өзүнүн окуясын өзүнүн оозунан уксак. Саламатсызбы, Айсулу, кош келипсиз. Сиз кандайча дал ушул тармактык бизнесте жабыркап калдыңыз? Саламатсыздарбы? Мен бир жыл болуп калды. Бул тармактык бизнеске таанышым аркылуу келгем. Башында мен акча анын айтуусу боюнча сен болгону жазыласың, акчасын төлөйсүң, болду, калган артыңдагы адамдарды мен өзүм чогултуп берем деп менден суранган. Ошого ишенип мен жазылып акчамды төлөгөм. Андан кийин артыман дагы адамдарды чогултуумду өтүндү. Макул болуп өзүмдүн болгон тааныштарымдын баардыгын тарткам. Баш аягы бир 10 чакты, 10дон да ашыгыраак. Арасында ошо айылдыктагы адамдар бар, жеңелерибиз бар. Алар ушул тармакка кошулуп, акчасын төлөгөнү үчүн көзү менен урушуп кеткендери бар арасында. Бул нерсеге бүгүнкү күнгө чейин ал мени күнөөлөйт да. Мен ошол боюнча кайра ал жактан бир сом акча алган жокмун. Жана мага продукция берген, бирок мен аны сатканым менен мен ал акчаны толук өзүмө чыгарып алган жокмун да. Бүгүнкү күндө мен ал жака кайра барсам, мага болду, берген акчаң кайра кайтарылып берилбейт деген жооптугун ала алдым. Товар алдың деди. Ооба. Товар алдың, ошо менен бүттү. Сиз азыркы учурда бул биринчи тажрыйбаңызбы сиздин жашооңузда дал ушундай тармактык бизнеске кирген? Ооба. Дал ушундай окуялар көп да биздин жашаган менен болобу? Сиздерге деле кайрылса керек, Рысбек мырза мисалы. Негизи Кантип жооп бересиздер? Сиздер да товар алдың, ошо менен кете бер дейсиздерби? негизинде мисалы үчүн бул компанияга мен дагы келгенде, мен дагы бул Айсулуу айымга окшоп, мен да бул компанияга келгенде эң биринчи компанияга кирип атканда бул жерде өзүнүн условиясы бар да. Мен ошол нерсени окуп, таанышып, анан алышым керек болот. Мен дагы ошол жерде студент убагымда келгенмин, мындан 3 жыл мурун. Эң биринчи бир нерсени кабыл алдым, мен өзүм канча сом салсам, ошого жарактуу продукция алат экенмин. Демек мен ошол жерде алып аткан продукциянын ичин карап чыктым. Менин үй бүлөмө эмне керек? Мен барып туруп керексиз нерсени алган жокмун да. Мага эмне керек экен? Мен биринчи сабакта, мисалы үчүн мен бизнеске, тармактык бизнеске келип аткан, менин ашып аткан, ташып аткан байлыгым жок болчу. Себеби мен студентмин, биринчи курсмун. Анан келгенде мен бир нерсени түшүндүм, бул жерде өзүңдүн үй бүлөңө керектүү, өзүңдүн же болсо өзүңө керектүү, жадыриңе керектүү продукцияны ал деп. Айсулуу айымга жооп берип кетейин, сразу эле моментально, орусча айтканда. Мен бул компанияга келгенде, мен эң биринчи көп сумма менен келген эмесмин. Себеби компания условиясы бар, өзүң каалап каалаганча алсаң болот депчи. Определенный сумманы көтөрүп кел, анан малыңды сат, же мисалы үчүн да кыргыз тили менен айтканда, жалпы же болсо уюңду сата кал, же коюңду сата кал, анан алып келип сала кал деген эч ким жок.
А бул жерде компаниянын дагы бул жерде күнөөсү жок. Себеби эмне үчүн? Бул жерде иштеп аткан адамдардын күнөөсү бар да. Себеби эмне үчүн? Компания айткан эмес. Монча миң менен онча келесиң, анысың чөнтөгүңө салып келесиң, келип эле кой деген сөз жок. Бул жерде мынкен өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша бөлүп сатып алыңыз. Мен да өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша сатып алдым. Үйгө барсам, ата-энем дагы мүмкүн Европадан келген компания продукциясын дайыма сатып алат да. Эжелерим келет, туугандарым келет, кошуналарым келет, бүт баары сунуштайт. Аларга отказ кыла албайт. Себеби көңүл да, баягы кыргызда бир жакшы сөз бар, көңүлүн оорута албайын, эми ошо мейли бир түрткү берип коеюн, жардам берип коеюн деп сатып алат. Ал эми бул компания мага да келгенде ата-энем да өзүнө керектин сатып алды. Кудайга шүгүр, бирок эгерде туура кадам таштасаңыз тармактык бизнескечи, туура кадам менен келсеңиз, анда эч кандай күзүсүз болот. Ал эми бизде Кыргызда мындай сөз бар го, мен көп булуулардан угуп калдым. Жанакы бир колу батса, калган 5 колунда баткысын келет экен да. Адамдар келип атканда бул жака мен келе калайын, анан өзүмө продукция ала калайын, анан сразу байып кетейин деп келет экен. Ал жерде окуш керек экен. Специм боюнча мен өзүм юристмин, бүгүнкү күндө 4 курстун студентимин бүгүнкү күндө. Юрист болушунда мен окуп атамын да. Демек тармактык бизнесте мен ийгикке жетүү үчүн мен да окушум керек экен. Демек бул жерде байкадыңыздар болуш керек. Мен 6 айда мен окудум. 6 ай окуп, түшүнүп, продукциясын түшүнүп жетип, системасын окуп, элдер кандай иштейт, баарын салыштырып келгенге чейин 6 ай өттү. 6 айдан кийин анан биринчи шагты барганда мага эмнекен зарплата чыкты десем болот да. Силер дал ушундай компанияңарга адамдарды, инсандарды кошуп атканда дал ушундай шак эле окушуң керек. Сен ошо окуганга окуп туруп анан дасыккан адис болосуң деп айтасыңарбы же айтпайсыздарбы? Мисалы сизден сурасак болобу, чолпон? Биринчи максатыңар эмне болот силерде? Ошол адамды кошуп алыш керек эле болобу? Ушул нерсени сурагым келип атат. Тармактык бизнес дегенде көп адамдарда ушундай бир жаңылыштык ой болот экен. Жазыла калсам эле акча алам дейт да. Биз бир нерсени түшүнүбүз керек. Бул тармактык бизнес дагы традиционный бизнес катары бизнес. Бизнес без вложений не бывает деген орустардын жакшы бир сөзү бар да. Ар бир бизнеске киргенде биз инвестиция кылабыз. Бирок тармактык бизнестен баягы традиционный бизнестен айырмачылыгы биз өзүбүзгө инвестиция кылабыз. Мисалы Айсул айдым айтып кеттиңиз, ушинтип контракт түздүм, анан акча салдым депчи. Бирок акча салганга жараша биз кайра продукция алып атпайбызбы? Өзүбүздү продукция менен камсыздандырып, жакындарыбызга, туугандарга же өзгө инвестиция кылып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, жазылып баягы кишини алып келгенде биздин максат жаздырып калыш эмес. Биринчи жыл биз полностью обучение кылабыз. Рысбек Мунарбекович айткандай эле, ар бир профессиянын өзүн окушуң керек да, 3 жыл болобу, 5 жыл болобу. Экинчи жыл бул уже дополнительный курс обучения болот. А үчүнчү жыл сен уже ал жактан профессионал болуп чыксаң, демек бул сиздин бизнесиңиз, бул сиздин тандаган жолуңуз деп түшүнсөк болот да. Бул жерден убакыт, билим керек, анан окуш керек. Анда эмесе келиңиздер, баарыңыздарды экранга назарыңыздарды бурууга чакырам. Биз тармактык бизнес тууралуу материал даярдаган элек буга чейин дагы дал ушул студияда. Дал ошол эфирибизге көңүлүңүздөрдү буруп койсок. Мен ошол биз ошол өзүбүздүн чөйрөбүздөгү ырчы айымды аркылуу чакыруусу аркылуу 2016 жылы келдим ошо тармактык бизнеске. Бирок мен мурда кийин иштеп көргөн эмесмин. Өзүм ишенчек адам болгондуктан алардын сөзүнө гана ишендим. Анан кийин эми ушул эмне ырчылар иштеп атса, значит бул компания бизди алдабайт деп мен дагы аларга кошулуп, алар менен чогуу мындайча айтканда кандай десем болот. Эми мен бул бизнести элди алдоо деп түшүндүм да. Элди алдоо деп. Башында биринчи чакырылгандар, эми кээ бирлери ырчы, таанылмал адам деп алданып биздин сөзгө ишенип келип калат экен дагы. Алар байкуштар келатканда эле өзүнүн жолун билиш керек экен да, алар жабырлануучу экенинчи. Анан мен бул сетке келип эч кандай пайда таба албадым. Өзүмө душман арттырдым. Эң биринчиси. Анан мен бир эмес ушул эки бизнесте ошол биринчиде жабыркаган адамдарды экинчиден тартып кетейин, ушул мага ишенип келишти эле. Ушул жерден мен буга алдандым, мен бул жактан чыгып кетем деп ага дагы ишенип, ага кирип кетип, кыскасы экөөнөн тең жабыркадым да. Бир эле мен эмес, менин алдымдагы менин командам өтө чоң болчу, ошонун бардыгы кыйналып калышты. Ушул күнгө чейин аркаман азыр заявление жазгандары арыздарын жазып, каргагандары каргап калып кетти. Бирок негизинде адамдар, жазылган адамдар түшүнүш керек, аны биз акчаны биз жебейбиз, ошол компанияны ачкан адамдар жейт экенин. Кээ бирлер түшүнөт экен, кээ бирлер түшүнбөй, сен чакыргансың, сен бересиң дей берет экен да. Адамдар өзүнүн тааныштары көп болсо, биз эми биринчи очередь өзү жакын айлана тегерегибизден баштайбыз да. Көрсө ал дарылар Жунхайда сатылат экен. Биздин Дордой базарында Жунхайда сатылат экен. Анан ошол элдер жок дегенде ошол унчукпай калышпак, берген 21 миңине унчукпай эле калып калышмак, бирок ошол дарыларды да алып келип бербей коюп атышпайбы.
Эң артында келди дагы бир кыздын мен чакыргам, менин астымдагы кыз чакырган, ал эжесин Турциядан жазыптыр, Стамбулдан, элестеткиле. Ал байкуш 30 000 айлыкка иштейт экен, ошол мага ыйлап чалып атат. Мен 30 000 иштейм сага деген, мен ишенип 21 000 сомду салып атам. Дарылары сонун экен дегенден салып атам, дарыларын кана дейт. Мен даже дарыларын бере албай калдым да. Жок дегенде ошол эми макул элди алдаган жумуш экен деп коелу. Макул, башка бизнестерге тиешеси жок, капа болбоңуздар, отургандар. Бул биздин иштеген боюнча айтылып атат, 21 000 сомдук боюнча. Ошол дарыны жок дегенде, ошол жымкайдан алып болсо деле бергенде, ошол эжекелерибиз, жазылган сиңдилерибиз ишенип калмак экен да байкуштар. Себеби ал дарыны биз деле алып колдонгонбуз да. Ооба. Мен өзүм жолдошума алып бергем аны. Мен негизи өзү жашоодо ушундай шандагай адаммын. Адамдар менен сүйлөшкөндү билесиз? Жок, жакшы сүйлөшөм дагы. Анан ушу мен кичинекейим эле ушундайм. Ушу даже өзүм кийип турган көйнөктү мактап туруп бир кызга жакшы сатып кое алам да. Ал айткан баадан дагы жакшы кылып сатып кое алам. Анан мага компаниянан келип түшүндүрүп беришти эле, мен дагы ошондой кылып түшүндүрдүм. Келсеңер, бул жака акча деген бул жакта турбайбы? Эчтеке кылбайт экенсиңер, болгон дарыны сатат экенсиңер. Бул деген дары мындай тигиндей деп тим эле адвокат болуп кеттим ал жердечи. Эң артында бүт баарын талкуулап тактап көрдүм. Себеби мен аны мүзүр ичкенде дарыны эч кандай эмеси болгон жок да, эффект болгон жок. Анан кийин ошондон билип калдым да, бул жөн эле бизди алдап аткан турбайбы? Өзүңүз ичпей мүзүр көргөн турбайсызбы? Өзүм ичкенге убакыт жок эле. Анан бир кели бар болчу, ошону алдап көзүңүн алдындагы брыштар кетип калат экен десе, аны алып алып жанталашып ошону баарыбыз талашабыз да. Бир колдонуп калдым да. Сизди ким чакырды эле ал бизнеске? Эми мен бул жака келе жатканда ошол адамдардын атын булгабай эле койчу деп мүзүрдүн суранычы болгон, ошон үчүн мен мунун баарын айтпай эле коеюн деп чечтим. Сиз билдиңизби кийин ушул компанияны ким негиздеген, эмне себептен бул баягы банкрот болду дегендей? Биз негизи анализдеп көрдүңүзбү? Бизде бизнестер жакшы ачылат экен да, Кыргызстанда жакшы ачылат экен. Ал баштаган адамдар деле бирөөнүн акчасын жей коеюн деп баштабайт экен. Алар деле жакшы ой менен, алар деле байып, элди деле байыталы деп ачат экен. Бирок бизде иштеп аткан адамдар жаман экен да. Алдай коет экен түйүнөн, или башка компаниядан келе калып бул кыйын кетип калды, муну жок кылайын дейт экен дагы, өзүнүкүн айтып баштайт экен. Биринчи компания го банкрот болуп тура, экинчи сетевой маркетингке кантип кабыл калдыңыз? Биринчиси ошентип кыйналам. Мага ушул 50 000 арыз түшөт үстүмө. Мен 5 саат Октябрьский РОВДда отурам, ыйлап мүзүр гана келди. Мени чакырган ошол айым, ырчы айым телефондо гана мүзүр менен сүйлөшүп, жок дегенде ушу сен ошол жерде кандай кыйналып, сенин кандай ошол жерде ыйлактап милициялардын ар кандай сөздөрүн угуп турганымды, жок дегенде ошол жерге келип мен үчүн туруп койсо мен ыраазы болот элем. Ошол туруп койгон жок, телефондо гана сүйлөшүп, өзүнүкүн бүтүрүп койду, жай сүйлөпчү. Анан мен уже алдымда көп адамдар бар да, алардын акчаларын берип алып, даже дарылары берилбей атат. Анан ошентип отурсак эле бир казак кыз келип калды, Казакстандан. 92-жылкы кыз. Анан келип кайра эле баягы ырчы айым мени келсең экөөбүз уга калалы дейт да. Ишенип алып дагы бара калам, барып уксам, бул жерде дейт, эми сен дары сатпайсың, эч нерсе сатпайсың. Бул жерде сен адамдарды акча менен чакырасың, акчаны тез табасың десе, менин оюм баары акча табыштан эмес, тигил адамдар акча тапса экен, менин алдымдагы ыйлап аткандар акча алып калса экен деп, мен аны чакырып берем дагы. Ал жерде иштейм, ал жерде 2000 сомдон жазабыз. Мына азыр Инстаграм баракчаларыма чейин мени жазып жүрүшөт. Сен билесиңби, алда 2000 сом алып кеткенсиң депчи. Негизи мен барып чогултуп кеткен эмесмин, алар келип өздөрү жазылышкан. Мен ошо жүгүрүп барып эле түшүндүрө берет болчумун. Анан бизди эң артында келип туруп 35 000ден жазгыла деди. Тезирээк 5-чи этапка чыгасыңар, машина аласыңар десе, биз 35 000ден жаза баштадык адамдарды. 3 ай берип койбуз 35 000ге. Мына ошол адамдардын акчасын жейилип кетти. Азыркы күнгө чейин мага жазып, Гүлмира акчаны бересиңби деген эжелер ушунчалык көп. Эми биз ырчылар барып айтып аткандан кийин элдер деле ишенет да. Жөнөкөй бир адам барып айтса ишенбейт болчу. Анан ырчылар барып атканда, мына бул жерде отурган кыздар деле бирөөсү бир ырчы барып айтса, булар сөз жазылат. Себеби айтат да, бул эже жазылып атат, ушунча буну алдай албайт. Бул бизди алдай албайт. Эртең бир нерсе болсо биз ушул эжени тутуп жейбиз деп. Мен ишенсеңиздер, үйүмдүн эшигинин астына чейин келип коркутуп өлтүрүп кетем, житирип кетем деген адамдарга чейин болду. Ушул менин 35 000дерди дагы унчукпай калышты, бирок эң артында 5-чи этапка 400 000ден койгон жери бар эле, элестетиңиз. 400 000ден биз оштон бир эжени, аэропортто иштеген эжени койдук 400 000ге. Дагы жакшы ошол эже акчасын кайтарып алып калды. Эгер ал эже акчасын алып калбаганда
400 миңди мен төлөмөкмүн. Анан каргап эле, ыйлап эле эл катары калып кеттим. Негизи эле мына Гүлмирага окшоп жабыркагандар, баягы адамдар ишенип, ошол маркетингке барып алышып, жабыркагандар көп болуп атат да. Эң болуу мындай инсандар эмне кылыш керек, эмнеге көңүл бөлүшү керек эле деп ойлойсуз? Эмне кылыш керек? Албетте мындай оңой акча табуу жолдоруна көп азгырылбаш керек. Өзүңүздөр билип турсуздар, турмушта өзү деле ар бир тыйын эмгек менен табылат. Мындай оңой жолдор менен көп адамдар, карапайым адамдар азгырылып, азыр деле ошондой көрүнүштөр бар. Сетевой маркетинг деген бул өзү эмне деген түшүнүк. Сетевой маркетинг деген бизде азыр биздин мыйзамдарда эч кандай мындай түшүнүк жок. Минюста регистрациядан өткөн бардык компаниялар, алар жоопкерчилиги чектелген коом катары катталышат, же болбосо жеке ишкер деп. Сетевой маркетингде мамлекеттик эч бир мыйзамда, эч бир эмеде андай бизнес деген жок. Ошондуктан муну кандайдыр бир мыйзамдар менен жөнгө салуу дагы кыйын. Анткени катуудан өткөн бардык ОСОлор сатат, алар ошол продукцияларын дүң сатуу деп көрсөтүшөт да. Кантип, кандай жол аркылуу алар өздөрүнүн продукцияларын таркатышат, сатышат, ал ошо жанагы эле дистрибьютор аркылуу сатышат. Ал ошол үчүн дүң сатуу деп айтылат да, ошол жерде өзүндө деле. Бул жерде эч бир кынтык жок, акада мындай эмете албайсың да, асылып кандайдыр бир текшерүү жүргүзө албайсың. Бирок сетевой маркетинг менен ошо жанагы финансовый пирамида экөөнү айырмалай билиш керек. Анткени сетевой маркетинг кандайдыр бир мындай карасаң мыйзамга ылайыкташтырып документтер жасашат, сатышат, иштерин жүргүзүшөт. Бирок ошол эле кезде сетевой маркетинг бир аз татаал жанагы сатып жана ылдык андан аларга өтө кыйын келет да. Кишилерди чакырыш керек, үстүнө аларга сатыш керек. Ошол эле продукцияны көп көлөмдө сатуу бул деле кыйынчылыкка турат. Финансовый пирамиданын өзүнүн айырмасы бул деген жанагы бир татаал финансылык схемаларды түзүп, карапайым адамга такыр мындай оңой түшүнүксүз таптакыр аны мындай татаал схемалар аркылуу ошол жана финансовый пирамиданы уюштурган адамдар ошолор пайда табышат да. Албетте мындай учурда уже жабыр тартып калгандан кийин, акчаларын, каражаттарын жоготуп алгандан кийин алар органдарга кайрылышат. Сиздерге да кайрылабы? Бизге да көп кайрылышат, бирок биз деген көбүнчө практикада өтө татаал, эгерде ошол мыйзам талаасына түшүп жана сетевой маркетинг менен алектенген адамдарды өзүн кармоо да кыйын. Анткени алар деги эле бир өзүнүн артынан эме калтырышпайт да. Кармай турган жери табылып эметпейт. Ички иштер органдары көбүнчө иштерде эгер деле массалык түрдө болбосо, мындай айрым мындай бирин экин киши кайрылса көбүнчө кылмыш иш козгоодон да катышат. Анткени айып коюуга мүмкүн эмес да. Эгерде массалык түрдө, бирок айрым учурларда болот, эгерде массалык түрдө жабыр тарткан адамдар, көп акчаларын жоготкон адамдар ушул алардын арыздары негизинде ошол эле ички иштер органдарына жана алар менен алектенген жана экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтын кызматкерлери ошол жана жабыр тарткан адамдардын арызынын негизинде кылмыш иш козгоого мүмкүн. Кээде ушундай учурлар бар, бирок ал сейрек кездешет. Анткени алар дагы ушул көп өздөрүнүн ишмердүүлүгүн алып барууда, өздөрүн дагы сактап ар бир келишимдеринде да көрсөтпөйт. Мисалы үчүн мен кадимки жаранмын, мага сетевой бизнес менен алектенгенге сунуш түшүп атат да. Мейли ал пирамида болсун, мейли ал сетевой маркетинг болсун, ошондо мен эмне кылышым керек? Эми келишим түзүлөт, албетте ар бир жазуу түрүндө ар бир нерседе жумушка алынып атканда деле, бизнес жүргүзүп атканда деле партнерское соглашение обязательно келишим түзүлөт. Келишимдин жоболорун жакшылап окуш керек, шарттарын окуш керек. Мына биздин катарыбызда дагы азыр дин өкүлү отурат да. Негизи эле ушундай тармактык бизнес жөнүндө ошо динде маалымат барбы? Же сиз жокпу, ошол тууралуу билели керек да. Мен билем, жанагы ломбардтарга тагыраак айтканда мындай эч нерсе бербей эле бирөөгө акча берүү бул күнөө деп айтышат да, арам депчи. Анан
жанагы пирамидаларды сүйлөшүп атабыз да жаңы эле. Эми бул жакта сетевой маркетингде көбүнчөсү өзүнүн продукциясын сунуштагандар келиптир, бирок бул жанагындай акча пирамидаларын жасагандар тууралуу бир маалымат айтып бересизби? Сода маселеси, сода сатык бул илгертеден эле бар. Элдин баарды мурдатан бир буюмун берип, экинчи буюмун алып жүргөн. Эми заман бир жерде турбайт. Биздин азыркы заманда жаңы дагы бир соданын ыкмалары келип атат. Албетте биздин динибизде сөз түрдө буларга чечим болуш керек. Сетевик тармагында бизде азыр көп сөз бар. Мисалы үчүн биз такташыбыз керек. Ошол сетевиктердин товарын алып аткан адам бул кардарбы же анын ишкериби, кызматкериби? Эгер кызматкер катары, кардар катары продукцияны ала турган болсо, буга уруксат болот. Ал эми ошо продукцияны алып, сатып, эмгектенсе өзү ошого пайда алса, бул уруксат. Ал эми ошол адам дагы башкаларды жаздырып артынан, ошолордун артынан дагы акча алса, буга уруксат берилбейт. Динибиз уруксат берет. Себеби бул адам өзүнүн эмгеги үчүн албайт. Өзүнүн эмгеги өзү тартып келсе, ага болот да алганга. Бул бир. Экинчиден, эмне үчүн сетевиктерде сетевик менен алектенге болбойт? Себеби бул жерде кумар маселеси бар. Себеби адамдар өзү тез байыганды жакшы көрөт. Албетте адам баласы эчтеке кылбай, бир аз эле иштеп байыгысы келет бардыгы. Ошон үчүн ошо мен билем, бул сетевиктерде сөз түрдө тренингтер болот. Толтур адамдарды жыйып, буларга мына бул адамдар монча жылда ийгиликке жетти деп бир мотивацияларды берет. Анан адамдар көрүп алып, деп бардыгы киришет. Канча жыл эмгектенип, бирок баягы айтылган убада берилген 2 этаж особняк Мерседеске жетпейт. Кийин чарчап таштап коет. Бул жерде ким пайданы көрүп атат? Ошол сетевиктердин башында тургандар. Ошон үчүн содада биздин динибиз ушунчалык ар бир адам запкы зыян чекпесин дейт, ачык айкын болсун дейт. Эмне үчүн азыр сөз болду? Эмне үчүн бул товар сиздер айткандай бардык элдерге мүмкүнчүлүк болгон магазиндерде сатылбайт. Сатса болот да. Эмне үчүн сатылбайт? Анан дагы бир маселе бар. Баягы себестоимостьтон же болсо аналогы дагы бар нерселер бар да. Ооба. Эмне үчүн адамдар ошону албайт? Булар ошондой эле продукцияны өтө кымбат баада сатат. Ошондой эле продукция же дары аптекада болушу мүмкүн, же магазинде болушу мүмкүн. Бул жерде бир мындай да, бул жерде көшөгө деп койсокпу, же ширма деп койсокпу болот да. Бир продукция бар, ошону аябай мактап, жактап ушуну сатабыз дейт. Бул жерде эң негизгиси максат бул сетевиктердин же башкалардыкы бул капитал чогултуу. Тезирээк. Ал жанагы продукция бул жөн эле шырма. Да, болушу мүмкүн кээ бир продукциялар, мисалы үчүн косметика, арт-көркүлөрдө жакшы продукция болушу мүмкүнчүлүк. Бирок жанакындай көп акча Бирөөнүн эсебинен акча табууга дин жол бербейт. Ошондой эле продукция, бир продукция, кичинекей продукция берип, аябай кымбат акчаны бер, сен кошул. Булардын максаты демек акча чогултуу. Продукция сатуу эмес. Ошон үчүн мен ошол телевизордо ошо телекөрүүчүлөр айтат элем да, сода сатыкта ачык айкын болсун. Сиз эмне кылып атасыз, кайсы эмгек алып атасыз, кандай ийгиликтерге жетесиз, ошо бирок бирөөнүн эсебинен акча болбош керек. Кумар дагы болбош керек, жанакындай азгырылып кетпеш керек. Себеби чоң байлыкка жетиш үчүн көптөгөн кандай мээнеттерди кылыш керек. Ошон үчүн мындай жеке ишкерлик менен алектенгенүүгө чакырат элем да. Көптөгөн азыркы учурда ошол тармактык бизнесте ийгилик жеткендерди уктук, жабыркап калгандарды уктук дегендей, негизи эле адамдын психологиясы жакшы сөздөргө же болбосо жакшы жарнамаларга дайым ишенет дегендейчи. Эмне себептен ушундай сетевой маркетингке барып жатышат жарандарыбыз? Ну, конечно, вот здесь вот уже было сказано, что есть разница все-таки между сетевым маркетингом и финансовыми пирамидами. Однако и там
как мне кажется, для того, чтобы привлекать людей в финансовую пирамиду либо в сетевой маркетинг, нужно быть хорошим психологом. О чем идет речь? Дело в том, что с чего вообще начинается любой сетевой маркетинг? Почему я так уверенно об этом говорю? Меня также приглашали в сетевой маркетинг. Хотите ли вы зарабатывать больше денег? Поднимите руку, кто не хочет зарабатывать больше денег. Да. Все хотят. А хотите ли вы при этом меньше тратить времени на работу? Да все хотят, конечно, меньше времени тратить на работу. А хотите ли вы там, я не знаю, ездить в путешествия? Все хотят. То есть я хочу сказать, что психология человека, она сама по себе устроена таким образом, и вот сейчас многие об этом говорили, что чем быстрее и легче можно добиться какого-то финансового успеха, все, естественно, хотели бы этого добиться. Однако в сетевом маркетинге работать могут не все. Есть особенности характера, то есть вот вы рассказывали о том, как вы замечательно можете продать все что угодно, не все это могут. Не у всех присутствуют особенности характера, которые должны присутствовать у человека, который работает в сетевом маркетинге. Поэтому некоторые начинают, извините за выражение, быстро сдуваются, а кто-то продолжает этот путь и добивается успеха. Я могу сказать, что с точки зрения психологии человека, наверное, единственное, что здесь можно обратить внимание, если человек имеет, все-таки обладает этими качествами характера, которые помогут ему добиться успеха в сетевом маркетинге, то стоит начинать это. Если этого нет, если человек... есть такие люди, знаете, которым нужно работать по правилам. То есть они должны приходить в 8 на работу, там, не знаю, с часу до 2 обедать, потом в 5 уходить с работы, дожить до пенсии, получать 3000, 5000 пенсий, и это им как бы нормально, их устраивает. Ну, таким людям, то есть совсем другая дорога. И я думаю, что вот те, кто занимается сетевым маркетингом, как раз-таки очень хорошо понимают, о чем я говорю. То, что касается остальных моментов, финансовая пирамида, это плохо, было уже сказано, никому не надо в этом участвовать. Сетевой маркетинг — это хорошо тому, кому хорошо. Сетевой бизнеске, тармактык бизнеске кирип жатып, сиз окуу өтүп атканда эле өзүңүздү элестеп окуйм деп барышыңыз керек деген нерсени айткым келип атат. Мына биздин катарыбызда Кыргыздын белгилүү жылдыздары турат. Гүлжайна, сиз дагы ушул тармактык бизнеске окуйм, анан окуп үйрөнүп, анан иш алып барам деп кирдиңиз беле? Биринчиден саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен бул тармактык бизнеске келгенде биринчи мага ушундай бир кандайча келип калдыңыз? Тааныш эле менин дос, музыкант бир дос баламдын карындашы чакырат. Барып мен угам, маалыматты айтып беришет. Мен иштейм деп кошулган эмесмин чынында башында. Мен өзүбүздүн ата мекени компания экен. Ушул мен деле чачымды жуабам, мен деле идиш жуабам, мен деле мындай. Давайчы бир жолу алып коеюн. Ушул кыз мени киши деп чакырып атат, мага маалымат берип атат. Анан бир какой-то кичинекей акча үчүн ушул кыздын жүрөгүн оорутпайынчы деген башында. Андан кийин мен сабагына баргам атайын. Тренингтерге баргам. Обучение болгон ошолорго баргам. Барып менин кадимкидей клапаным ачылган. Анан үйрөнө баштагам. Чын эле мен барып эле башында сразу эле иштеп кеткен эмесмин. Барып презентация өткөндү, обученияга катышып, ошол жерден сабак алдым. Кантип иштеш керек, эмне болуш керек. Анан постепенно иштей баштадым. Баарын эле айтабыз. Сен ошол бир жолу продукция сатып аласың, анан өзүң мондай жол жобосу менен иштейсиң. Эгер сен иштей албасаң, ал компаниянын же башка кишинин күнөөсү эмес. Мен анткени чыгармачылык инсан болгондуктан ар бир айткан инсаныма ушинтип айтам. Бир жолу продукция аласың, иштеп кетсең, мага окшоп иштеп кетесиң. Иштей албасаң, бир жолу кардар боюнча каласың. Деп кана ушундай түшүндүрөм. Сиз кандайча кошулуп калдыңыз? Негизи мындай да, мен бул компанияга келгенимде, эң биринчи бул компанияга чейин мен 2 компанияга киргем. Сиздер айтып атпайсызбы? Бул жерде Айсулу айтып атат. Ушинтип алданып калдым, кишилер жазып, мен баягы жеңимдердин ошол семьясын бузганга дагы мен шектүү болуп калдым депчи. Дагы толтура компаниялар чыкканда, ал жактан биринчиден ал жерден киши табыш керек, экинчиден продукцияларды сатыш керек. Ай сайын товар оборот бар. Ал жакта менин көп жеңелерим банкрот болуп, азыр Санкт-Петербург шаарларында ошентип карыздарын жапканы кетишкендер көп да. Баягы коомчулук аябай популярдуу болгондо, элдин баары тең эле ата мекендик компанияга асылып калды. Эмне себептен сетевой маркетинг деген сөз, мисалы азыр ушул түз эфирлер башталды, ушундай эфирлерге чакырылып баштады. Бакыт мырза, сизге суроо бергим келип атат да, дал ушундай керүнүктүү эл өкүлдөрү, эл адамдары мындай максаттуу түрдө дал ушул инсандарды чакырасыздарбы же баягы иштин жүрүшүндө булар өзүлөрү кабыл алабы? Атайын баягы
элдин ошо оюнда эле мындай пландап чакырбайбыз. Анткени маданият чөйрөсүндө жүргөн адамдар да бул биз сыяктуу эле инсандар. Аларга маалымат келип жеткенде өздөрү маалымат угуп көрүп, мен иштейм деп кабыл алса, анан иштеп активдүү болуп баштаса, биз колубуздан келген компания тарабынан колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Мисалы үчүн дагы бир белгилүү инсандар бар го, көп инсандарды аркасынан кошуп жүргөн, акыркы учурда силердин компания тууралуу мындай жарнама айтпайт, же болбосо дал ушул компаниядан чыгып кеткендиги тууралуу мындай ачык жар салгандар бар го. Эми мындай да, мисалы үчүн ар бир адамдын өзүнүн чечими бар. Бүгүнкү күндө ошол убакытта, ошол талапта, ошол компаниянын мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөрү жагып аткан. Андан кийин башка компанияга өтүп кеткенин себеби мен аны нормалдуу эле кабыл аламын. Анткени жашоо өзгөрүп атат, компаниялар өзгөрүп атат, продукциялар өзгөрүп атат. Ал компаниянын продукциясы жактыбы же бизнес планы жактыбы ошол себептен эле өтүп кетти деп кабыл алам. Мисалы үчүн мен 10 жылдан бери бир маркетке барып, эртесин башка маркет ачылып калса, ага өтүп кетсем, ал жерде маркеттин күнөөсү жок да. Ал жерде мага ошол удобный болду, мага жакыныраак болду, же ошол мага жакты десем болот да. Ал адамдарды ошондой эле кабыл алабыз. Дагы бир суроо бергим келип атат да, жана юстиция министрлигинен каттоодон өтөсүздөр десиздер, юридикалык жак болосуздар, кадимгидей эле иш алып барасыздар. Мамлекетке кандайдыр бир салык төлөйсүздөрбү? Ооба. Биринчиден баягы компаниячылардан мурун биздин компания жөнүндө айта турган болсок, биз ошол жоопкерчилиги чектелген коом болуп регистрация болгонбуз. Ошонун негизинде иш алып барабыз. Андан кийин ар бир сатылган продукциялардан налог Кыргызстанга төлөнөт. Андан тышкары ар бир алып аткан лидерлер болобу, кардарлар алып аткан акчасынан дагы патент алып, анан налог төлөп иштешет. Демек, дал ушундай тармактык бизнесте мындай иш алып барган адамдар иштеп кеткени да, иштеп жабыркап калган, Айсулуудай болуп, мисалы жабыркап калгандары өзүнүн күнөө өзүндө деген ойдо турбайсыздарбы? Бул жерде мен Айсулуунун баягы суроосуна дагы кайрылгым келип турат да. Бул жерде эң биринчиден Айсулуунун иштей албай калганынан, же болбосо Айсулуунун баягы жапа чегип калганына эң биринчи бул компания күнөө эле эмес. Анткени Айсулууга айтылган суммасына компания продукция бербей койгон жок да. Продукцияны берип атат компания тарабынан. Бул жерде эки тараптуу күнөө болуп атат, менин көз карашым боюнча. Биринчи күнөө ошо чакырып келген адам да. Анткени чакырып келген адам айтып атат, сен жазылып койсоң эле мен сага жазып берем, мен сен үчүн иштейм деп. Бул жерде баягы андай маалымат болбошу керек. Андай маалымат болбошу керек. Биринчиден, орусча айтканда бул человеческий фактор көз болуп атат бул жерде. Анан экинчиден, ошол бул жерде Айсулуунун да күнөөсү бар. Бизде кыргыздар жатып алып байыганды жакшы көрөбүз да, жан баштап жатып байыш керек деген ой болду да бул адамда дагычы. Мен значит жата берсем эле мен үчүн ушул айбек кылып кое берет экен, ошол үчүн мен алып эреткенмин деген ой менен дагы бул кирип атат бул жердечи. Поэтому Айсулуунун да күнөөсү бар бул жерде. Эң биринчиден башынан эле жаңылыштык чакырган адамдар да бар, кирген адамдар да бар. Бул Айсулуу суроо бериш керек болчу ошол жерден. Кантип эле мен жөнүнө жатып берсем акча келмек эле. Мен иштешим керек да, мен кыймылдашым керек да дегенде наркадан ошого суроого жооп бериш керек да бул жердечи. А компания тарабынан мен эч кандай күнөө көргөн жокмун. Мисалы үчүн дал ушундай тармактык бизнесте айтат го, лидерлер, мисалы үчүн бул жерде баарыңар отурасыздар да, Бакытка, Рыспекке, силерге, по-моему, жакшы болуш керек да. Мисалы Гүлжайна, сен деле, наверное, чыксаң керек ошол категорияга. Баарыңарга жакшы. Мындай астында калган адамдар эле иштейт дейт го, ушул чынбы? Канчалык деңгээлде чындыгы бар мындай нерсе? Бул нерсеге мен кошулбаймын. Анткени тармактык бизнесте иштеген адам гана тиштейт. Мисалы үчүн мен өзүм компанияга тармактык бизнес ала турган болсок, мен тармактык бизнеске биздин Кыргызстанда ачылган бизнес боло турган болсо, мен биринчилерден болуп келгенмин. Ооба, мен ачып атам, мен негиздеп атам. Менден кийин мен эң жакын досум ал экинчи болуп келген. Бирок бүгүнкү күндө ал иштебейт. Эмнеге? Анткени ал экинчи болуп келсе дагы ал иштеген жок, ага акча жок. Ал эми Самат мисалы үчүн бүгүнкү күндө жакшы зарплата алып атат, жакшы доходко жетти, бирок бул келгенине бир саналуу ай болду да бул жерденчи. Ошондуктан мен ал эми пирамидаларды ал жерде башында туруп калсаң, астында ала сени көтөрүп кете берет. Ал нерсеге мен кошулам. Анткени ал пирамида. Азыр көптөр ушинтип айтат экен, үстүндөгүлөр алат дагы эле, алдындагылар албай калат, үстүндөгүлөр иштебейт, алдындагылар иштейт дегенге мен 100% кошулбайм. Себеби мен азыр ошо статусум жогору эле, жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бирок мен ошо жаңы келген кишиден да көбүрөөк иштейм. Себеби ошол жаңы келген адам мага ишенип келдиби, мен ошону иштетишим керек. Барам, жолугам, кишилерине барам. Мына жакында эле мен чет жактарга чыгып келдим, атайын командам үчүнчү. Ошондон наоборот лидерлер көп иштейт бул жерде. Ал жаңы келген новичок да бирде түшүнөт, бирде түшүнбөйт. Аны качан жолго салганча окутуш керек, үйрөтүш керек. Ал адам качан өзү самостоятельный болуп иштеп кетмейинче аны көтөрмөлөш керек да. Анан ошон үчүн көбүрөөк жумуш лидерлерде. Мисалы мындай болобу, жабыркап калып, сиздерге кайрылып, мындай акчасын доолаган учурлар болобу? Болот. Эмне деп жолго саласыздар андай? Мисалы мага эгер ошентип келсе, мен айтам, сен биринчи договорго кол коюп атканда, контракт түзүп атканда биздин жобону окудуң беле дейм. Анткени ал жободо баары жазылып турат.
сен компаниядан бир жолу продукция аласың, доом жок деген. доом жок. Эгерде сен иштеп кетсең, компания сага сонун зарплата төлөп берет, иштей албаса ал күнөө өзүндө. Любой эле жерде, мисалы бир бутик ачса деле, ошондо эле иштетиш керек да, кыймылдаш керек, барыш керек, жүгүрүш керек, реклама кылыш керек, киши чакырыш керек, жакшы товарларды алып келиш керек да, анан ачып алып эле бир жолу анан келет деп эле отура берсе болбойт болуш керек. Мындай жөнөкөй карапайым инсандарга караганда, мисалы жылдыздарга менимче көбүрөөк инсандар ээрчит болуш керек, Самат, ушундайбы? Негизи мындай болду да, мен компанияга киргениме 7 ай болду. Башында киргенде мен ошентип ойлогом. Чынына келгенде баягы обучение деп атпайбы, чолкон жобагына. Обучение мен өзүм баягы окуу жайды бүткөм. Анан кийин мага ушул эле жетет деп мен аты менен эле элдерди чакырып иштетем деп ойлогом. Мен аябай жаңылыштык кылгам биринчиден. Эмне үчүн дегенде, бардык адамдар чакырып атканда мен өзүм эле иштеп берем, мен силерге жазып берем деп башында туура эмес тактика менен баштап алып, андан кийин ортодон 4 ай токтоп калдым. Эмне үчүн дегенде, мен туура эмес баштап алгам. Анан кийин 4 айдан кийин компанияга кайра келип, обученияларга барып, баягы туура иштешти, алдыңдагы адамдарды лишь бы жазып алып, жөн эле акча алыш эмес. Ошолорду жазып, ошолордон лидерлер өстүрүп, ошолорду дагы туура обучение менен өстүрүп, ошолорду да иштетип, биргеликте баарыбыз ийгиликке жетиш керек экенин түшүнүп, анан кийин азыркы учурда мен жакшы доходко жетип, Кудайга шүгүр, астында командам туура подход менен иштеп жакшы болуп атат да. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Дал ушундай бизнес менен алектенүү, алектенбөө сиздин чечимиңиз экендигин айткыбыз келет. Эң негизгиси дал ушул аракетиңиз сизди жабыркатып койбосун деген гана ой менен биз бүгүн кеңеш берүү иретинде дал ушул берүүнү тарттык. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду.